Алла Таала Куранда адам баласыны анықтап, түшүндүрүп, анықтама берип айтып жатканда, şu Ma'arij сүрөсүндө айтат: "Innal insana khuliqa halu'a" дейт. "Wa idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu khayru manu'a." Албетте адам баласы ач көз болуп жаралды дейт. Адам баласы ач көз болуп жаралыптыр. Бир нерсеге суктанып, ач көздүк кылып, bir үйүң болсо экинчи үй болсо экен деп, эки үйүң болсо үчүнчү үй болсо экен деп, bir бизнесиң болсо экинчи бизнес, үчүнчү бизнес. Ушундай адам баласы ач көздүк менен жаралды дейт Алла Таала. Ач көз адам кандай болот десе, кийинки аятта айтат. Эгерде ага жамандык жете турган болсо дейт. Bir кайгы, капа, bir проблема жете турган болсо, тынчсызданып, ар кимге даттанып, арызданып, ушундай абал көрсөтөт дейт. Эгерде ага жакшылык жете турган болсо дейт. Анда ал жакшылыкты өзү үчүн катып коюп, сактап коюп, сараңды кылат дейт. Ач көз адамдын сыпаты ушул эки нерсе экен. Жамандык жетип, bir проблемага дучар болуп кала турган болсо, анда ушундай тынч кетип, ары бери кыйкырып, эч ким жакпай калып, ар кимге арызданып, милдет кылып, ушундай абал көрсөтөт дейт. Эгерде жакшылык жетип калса, ал жакшылыкты башкалар менен бөлүшпөйт дейт. Сактап коет дейт. Сараңдык көрсөтөт дейт. Эми кимдер ушундай ач көздүк кылбайт? Бул нафстин бир кыла турган иши ушул экен. Ач көздүк, сараңдык, текебердик ушундай сыпаттарын Алла Таала Куранда айтат. Эми кимдер ушул нафстин bir өзгөчөлүктөргө, нафстин сыпатына багынбайт десе, Алла Таала ушул аяттын уландысына айтат: "Иллал мусаллин." Намаз окуган инсандар ушундай ач көз болбойт экен. Намаз окуган инсандарга bir жамандык жете турган болсо, кыйкырып, тынчы кетип, ар ким менен урушуп, талашып, ушундай абалга түшпөйт дейт. Bir жакшылык жете турган болсо, ал жакшылыкты өзү үчүн гана сактап койбой, башкалар менен бөлүшүп турат дейт. Ал кандай намаз окуган адамдар? Айтбектерби, жумабектерби? Кимдер десе? Алладинахум аля салатихим даимун. Намазын дайым окуп жүргөн инсандар дейт. Намазы дайыма бекем болуп, намазын калтырбай окуп жүргөн инсандар ушундай дейт. Дагы кандай инсандар? Нафске кул болбой, сараңды кылбастан башкалар менен бөлүшүп турат десе, алладинахум фи амвалихим хаккун ма'лум. Ушундай бир инсандар дейт. Өзүнүн адал тапкан малыдан bir үлүш чыгарып коет дейт. Атайын бөлүп чыгарып коет экен. Өзүнүн адал таап аткан акчасынан, малыдан үлүш чыгарып коет дейт, бөлүп. Кимдер үчүн? Лис-саили вал махрум. Сурап келүүчү үчүн дейт. Жана колунда жок инсандар үчүн дейт. Кээ бир инсандардын колунда жок болушу мүмкүн. Бирок сизге келип кайрылып сурабайт. Өзү менен өзү кыйналып, эптеп жашай берет. Бирөөгө кол сунуп келүүдөн уялат, тартынат. Кээ бир инсандар бар, айла жок, сизден келип кол сунуп жардам сурашы мүмкүн дейт. Ушундай инсандарга өзүнүн малынан үлүш чыгарып коет дейт. Дагы кимдер десе, "Алладина юсаддикуна бияумиддин", кыямат күнүнү жүрөк менен тасыктап, эртең күнү кыямат күн бар. Ошол күндө эсеп китеп болот. Ошол күнү ар бир кылган жакшылыгын таразыга түшөт. Ар бир кылган жамандык күнөө ал да таразыга түшөт. Деп кыямат күнү жүрөк менен тасыктап, кыямат күнү жүрөк менен ишенген инсандардагы эч качан жанагындай проблема келе турган болсо, арызданып, даттанып, кыйкырбай, жакшылык жете турган болсо, ал жакшылыкты өзү үчүн гана камдап, сараңды кылбай, ушундай бир берешендүүлүк менен, сабырдуулук менен мамиле кылат дейт. Дагы кимдер десек, "Алладинахум мин азаби роббихим мушфикун." Алла Тааланын азабынан корккон инсандар дейт.
Алланың азабынан қорыққан инсандардағын эч қачан сараңды қылбайды екен. Bir жақсылық етсе бөлішеді екен. Алла Тағала айтады: "Инна азаба раббихим гайру маъмун." Ертең қиямат күні Алланың азабынан ешкім қашып құтыла албайды дейді. Қиямат күні азаптан ешкім аманда болбойды дейді Алла Тағала. Барыңар, мен асыма келесіңер дейді. Ошондой күнгө этикад кылган, ишенген адамдар бул дүйнөдө bir проблема жете турган болсо, аны сабырдуулук менен жеңет дейт. Bir жакшылык жете турган болсо, колдан келишинче башкалар менен бөлүшөт дейт. Валлазина хум ли фуружихим хафизун. Жана өздөрүнүн уяттуу жерин, намысын сактаган инсандар ушундай болот дейт. Аял болсун, эркек болсун, өзүнүн намысын сакташ керек экен. Уяттуу жерин тыйыш керек экен. Ушундай инсандардагын кыяматта эч качан кайгы болбойт дейт. Дагы кимдер десе, улантып айтып жатат: "Аллазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун." Жана ушул бирөө ал кишилерге аманат берилген болсо дейт. Сизге бирөө машинесин аманат кылып берди, акча аманатка берди, же үйүн аманатка калтырды, же сизге бир сөз айтты аманат деп, эч кимге айтпаңыз деп. Ошондой аманатты сактаган инсандар. Жана дагы бирөөгө уада берип, уадасына бекем турган инсандар дагы ушундай бир кыяматтагы азаптан кутулуп, Алланын астында ушундай кадыр баркы ээ болушат дейт. Жана дагы аллазина хум би шахадатихим кайимун. Бирөөгө күбөлүк келтирген учурда, күбө катары суралган учурда адилеттүүлүк менен так, туура күбөгө өткөн инсандар дагы алар кыяматта ушундай бир соопко ээ болушат экен. Алардын иманы дагы чыныгы иман болот дейт. Жана дагы аллазина хум ала салатихим юхафизун. Жана ушул намазды сактаган инсандар дейт. Намазды сактаган инсандар үчүн бул дүйнө акыретте эч качан бир кыйынчылык, бир проблема болбойт дейт. Эгер проблема болсо дагы өзүнү жоготуп койбойт дейт. Жакшылык жетсе дагы аны сактап сараңды кылып койбойт дейт. Ушундай инсандарды айтып келип туруп сыпаттап туруп Алла Таала ушул аяттын аягында айтат: "Улаика фи жаннатин мукрамун." Ушундай инсандар эртең кыямат күнү бейиш менен сыйланат дейт. Бейиш менен сыйланган инсандар ушундай болот экен туугандар.